Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Кайрадан айтылуу акын, чебер жазуучу Аалы Токумбаевдин чыгармачылыгына кайрылабыз. Кезекте Жараланган жүрөк повестинин 6-бөлүгү. Далай күндөр өттү. Ээн талаада самсаалаган, ыштык кебетеленип кисирейген жалгыз алачык турду. Анын айланасында жылаажын дабыштанган таандардан башка эчтеме көрүнгөн жок. Алачыктын ары жагында шылдырап агып жаткан жүлөндөй тунук сууга карай эмгектеген киши алачыктан бир аз узады да бүк түштү. Ал киши экинчи козголгон жок. Чапанын көтөрүп белеске чыга калган жаш жигит тигил жатып калган кишини көрө коюп: "Ой дүйнө, көзүң көрбөй калдым, деди да орогун чапанын ийинине салып чуркаган бойдон жыгылып жаткан кишиге жетти. Чапанын ыргытып жиберип, кулачын жайып тура калды. "Мен эмне көрүп турам?" деп катуу үн чыгарып жиберип, жаткан кишини кучактап алып жүзүн карады. Аппак сепкилденген узун сакал көтөрүлгөн баштан жерге карай төгүлдү. Оозунан чыккан кан сакалын аралап мончоктоп тамды. Бирок Ысман аны тааныган жок. Анын өлгөнүн гана билди. Жигит эчтеме түшүнгөн жок. Өлүктү кучактап, кырынан кое салып, алачка карай чуркады. Анын башы алачка кирери менен: "Ысмансыңбы, кагылайын" деген Бектургандын алсыз үнү чыкты. Анын үнү Ысманды чыргадай, түлкүдөй сүйрөдү. Жаткан атасын кучактай жыгылганын жана көзүнөн жаш кеткенин сезбей да калды. "Балам, балдар кайда чыгып кетти? Тамак ичким келип калыптыр. Бирдемең барбы?" деди Бектурган. Ысман атасын жөөлүп жатат деп ойлоду. Ал оорусунан кутулуп, эсин жыйнап, көзүн жаңы ачып турганына түшүнө албады. "Атаке, унчукпай жатчы, эсиңди жыйначы. Сага кимдер карашып турду? Туңгандар малайлардын алып кеттиби? Жанакы аксакал киши ким?" деп сурады. Уулунун сөзүнө Бектурган да түшүнгөн жок. "Балам, сен менден сурайсыңбы? Алардын көчкөнүн мен кайдан билейин? Эртең менен эле кеттиң эле, кайда жүрдүң?" "Атаке, сен унчукпачы. Сен жөөлүп жатасың. Менин кеткениме 13 күн болбодубу? Мен балдарды Бишкекке орундаштырып келдим." "Анда эң эле" деп койду да, жөөлгөн кишини кыйнабайынчы деген сиптин болду. Бектурган көзүн улам-улам ирмеп, баласын бир аз тиктеп алды да: 13 күн дейсиңби? Сен балдарды орундаштырып келдиңби? Мен ошончолук оорудумбу? Сен үйдөн эртең менен кеткен жоксуңбу?" "Жок ата, мен мындан 13 күн бурун эртең менен жаныңдан кеткемин. Мен азыр келдим." "Ой тобой, мына оорунун күчү деген ушул. Менин эртең менен дегеним 13 күн илгери турбайбы? Мен сени эртең менен эле чыкты деп жүрбөйүмбү? Мен эсимди эми гана жыйган экенмин. 13 күн? 13 күнгө чейин мени ким бакты? Ооба, касиет карыда. Байкуш Жолдубай экем каралашкан экен го. Мына келтенин келгенинен дагы кеткени кызык. Оору кетер менен эс ордуна келет. Көз умаштай ачылат. Арадан өткөн күндөр эсте да калбайт. Мына балам, эми мен айыктым. Жолдубай экен кайда кетти?" Ысман Жолдубайдын өлүп калганын айта алган жок. Чакага бышырып койгон жармадан атасына коюп берди да: "Жолдубай аксакалды билбейт экенмин. Ал эмнеңиз эле? Ал качан келди?" деп сурады. Бектурган суюк жарманы ичти дагы, жан аягын жерге коюп: "Балам, бул жарманы ошол акең бышырды. Мен аны көзүм менен бүгүн көрдүм. Бир-эки ооз бүгүн сүйлөштүм. Ал дагы кабыргасынан кагынып араң жүрөт. Чакыр жокемди, чакыр, жарманы суу электе ууртасын. Жокемдей киши кайда? Сүйлөсө тилинен бал тамат. Марттыгы атантайдай. Башын байлап эл баккан эрдин бири. Менден 20-25 жаш улуу, али да болсо чыңаган темирдей. Илгеркилердин сөөгү болоттон ширелсе керек. Мындай кишилер от кечип жүрүп, өлгөнүн да сезбей калат. Чакырчы балам" деди Бектурган. Ысман ындын өчкөн эмедей башын жерге салды да босого жакты карап тилсиз боло калды. "Эмне унчукпайсың? Бар болсо ичет, жок болсо чогуу көрөт. Эмнеге кабагыңды саласың? Анын да өзүнүн рызкысы бар. Адам насиби түгөнгөндө өлөт. Чакыр." "Атаке" деди акырын гана Ысман.
Жолдубай акемдин ырыскысы бүтүптүр. Анын жаны азыр Кудайдын колунда деп ордунан тура калды. Я, Кудайдын колунда? Кандайча ырыскысы бүттү? Эмеле чыкпады беле? Мени ишке чыгарчы. Кайда жарыктык асылым кайда? Ал босогону көздөй жутунду. Ысман атасын колтугунан жөлөп чыгарып, Жолдубай акенин жанына отургузду. Бек турган жардай кабагын салаңдатып, Жолдубайды тиктеди да: "Жоке, айланайын жоке. Оттон жалтанбаган эр жүрөгүң өлүмдөн жалтандыбы? О таш боор Кудай, бизди мынча эмне шылдың кылдың" деди да, калтыраган колу менен Жолдубай акенин башын кучактады. Көзүнөн жашы арык жүзүнөн салаа болуп, өзүнүн сакалын аралап, өлүктүн сакалына тама баштады. Сиздер айтылуу акын, чебер жазуучу Аалы Тукумбаевдин "Жараланган жүрөк" повесинин 6 бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.